Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу жетиген көп тармактуу коомдук журналынын башкы редактору Абдуламит Жумашев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Абдуламит мырза? Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Жетиген журналынын негиздөөчүсү катары мындан келди, ошол журналыңыз жөнүндө коомчулукка азын-улак маалымат берип кетсеңиз. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстанда ошол эгемендүүлүккө ээ болгондон бери массалык маалымат каражаттары өнүгүү жолунда да. Бирок ошолордун ичинде ушу журнал тармагы мындай өзүнүн жолун таппай кыйналып келгендиги жашыруун эмес да. Буга чейин көпчүлүк журналдар орус тилинде болуп, Бишкек шаарында эле чыгып, баягы бир тармактуу коммерциялык багытта, рекламалык багытта гана болгон да. Мен түпкү максатым ушул ойлонуп келгемде ушул Кыргыздын ар бир жерине жеткен, алыс аймактарга чейин жетип, ушул үй бүлөнүн бир мүчөсү болгон, бир үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү ушул 7 жашар баладан 70 жашка чейинки аксакал журнал ичинен кызыктуу болгон материалдарды тапкан бир кызыктуу журнал чыгаралы деген максат болгон. Мына ошол максатыбыз Кудайдын колдоосу менен ишке ашып, 2011-жылдын май айында алгачкы саны жарык көргөн. Алгачкы саны ушул 68 бет менен 1000 нуска менен жарык көрдү эле да. Ошол алгачкы жарык көргөндө эле биз Кыргыздын баатырлардан, Сооронбай Жусуев агабыздан баш болгон баатырлардан ак баталарын алып, ушу жакшы нерсе менен баштадык эле. Журналыбыз мына 3 жылдан ашык убакыт болду. 3 жылдын аралыгында биз бир топ ийгиликтерди жетиштик десек болот. Анткени журналыбыздын көлөмү көбөйүп, бүгүнкү күндө 156 бетке чыгып отурат да. Мурдакы салыштырмалуу нускасы дагы көбөйүп, Кыргызстандагы номер 1 журналга айланды, 10.000 нуска менен чыгып жатат. Бул дегенибиз ошол биздин журналыбыздын ички мазмуну кеңири мындай элдер күткөндөй материалдар жарыяланып, саясаттан сырткары, элдер Кыргызстанда билесиңер, саясаттан уже элдер аягында тажап калган. Ушул биз саясатчылар чыгаргандан тартынабыз да, качканга аракет кылабыз. Андан көрө Кыргыздын залкар инсандары тууралуу, Кыргыздын керемет жерлери, Кыргыздын каада салттары, Кыргызстанда ушул спорт, шоу-бизнес, кызыктуу тармактарда жетишип аткан ийгиликтер жөнүндө бергенге аракет кылабыз да. Ошондуктан биздин окурмандарыбыз, карапайым адамдар дагы жазылып, окуп, жакшы ийгиликтер камсыз кылдык. Баса белгилей кетүүчү нерсе. Ошо 68 бет менен алга чыкканда 120 сомдон болсо киоскларда сатылуу. Бүгүнкү күндө 2 эсе көлөмү көбөйүп, 156 бет менен чыкканда дагы 120 сом менен кармап калдык да. Бул Кыргызстанда рыногунда ушул басма сөздө мындай эл үчүн мүмкүнчүлүк түзгөн саналуу эле болуш керек дейм да. Кыйын. Эң башкысы ошол 3 жылдын аралыгында 36 ай болсо, биз 36 жолу чыгып элди ишенимине жеттик. Бул Кыргызстанда эгемендүүлүккө ээ болгондон бери бир дагы журнал ушундай ийгиликке жетип алган эмес да. Саясатчылардан алыс болуп иштейли деген бир жакшы ой максатыңыз бар экен. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө коомчулукта сиздерди ошо саясатчылардын атайын буйрук менен чыккан газетасы, ошолор акча төлөп, анан ошонун арты менен жарык көрөт деген бир ойлор айтылып келет. Буга сиз кандайча ой болуштусуз? Эң туура нерсе бул рынок заманы. Мисалы үчүн мен саясатчыларды рекламалап, аларга биздин журнал көз каранды эмес. Аларга биздин журнал түптөлгөндө эң башында мен эки нерсеге көз каранды болом деп айткам. Биринчиси Кудай Таалага, экинчиси Кыргыз элине. Калганы президенттен баштап жеке ишкерге чейин ал өзүн пиар кылгысы келеби, же депутат өзүн пиар кылгысы келеби, бизге азыр рынок шартында келишимдик негизинде чыга алат. Ошондуктан ал депутатты ол эл сүйүп деле окубайт, анычы. Ал ошону биз ачык алар менен сүйлөшөбүз. Эгер өзүн пиар кылгысы келеби, 10.000 окурман менен түбөлүктүү ар бир адамдын үйүндө глянцевый журналга чыгып тургусу келеби, анда рынокты биздин өзүбүздүн ар бир беттер баалары бар. Ошого жараша келишимдик негизде чыгарабыз. Андан сырткары биз ошол ишкерлер менен, башка компаниялар менен дагы ошондой негизде иштешебиз да. Саясатчыларда министрлер болобу, ушул мамлекеттик кызмат тармактарда чарбалык эсепте иштеген ишканалар болобу, толук келишимдик негизде гана чыга алат да. Биз ол депутаттарды чагылдыруу биздин негизги парзыбыз эмес. Мен ушул сиздин сөзүңүзгө аралжы, мага азыр бир жакшы ой келип кетти. Бул журнал
гезиттен айырмаланып журналды колуңа алганда түстүү жакшы өң көргөндө бул бир адамга бир жакындык нерсеси бар, аурасы бар. Анткени деген муну алып окуганда бир мындай китепти окуп жаткандай же болбосо бир жакыныраак тартылган нерселер бар. Мен сизге айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ошол эле белгилүү инсандарды, депутаттарды чыгаруу менен бирге ар бир санында 7 аймактан бирден бир жөнөкөй чарбачыл кишини же болбосо мурда койчу болуп, чабан болуп бүгүнкү күндө пенсиядагы адамды, ушундай бир жөнөкөй адамды камтып, ошол жөнүндө дагы жазып кетсеңиздер, мүмкүн ошол киши жөнүндө да окуп, анын басып өткөн өмүр жолун, иш жасаган иштери жөнүндө биздин бир келечек урпактарыбызга сабак катары калат деген бул менин сунушум. Буга сиз кандай ойлойсуз? Эң туура, бүгүнкү күндө биздин журналды ушул республикабыздын 7 дубанын баардык аймагында жазылып окушат да. Мына азыр өзүңүз билесиз, газеталар чекесинен отпуска чыгып атат, анткени алардын подпискасы жок, эч ким жазылган деле эмес да, көпчүлүгүнөчү. Биз эмне үчүн токтоп калбайбыз? Анткени миңдеген окурмандарыбыз бар, жазылган. Биз ошон үчүн ар бир ай сайын токтоп калбастан журналыбызды чыгарганга аракет кылабыз. Чыгат, Кудай буйрса. Ошол менен бирдикте 7 дубандын аймагындагы мындай кызыктуу болгон материалдар бергенге биз такай аракет кылабыз да. Мына азыр жаңы эле саныбызда ушул Ош шаарында бир майып жигиттин тагдыры жөнүндө дагы кеңири маалымат берип атабыз да. Ал жигит ушул майыптыгына карабастан бүгүнкү күндө аябагандай жакшы ойлор менен өзү чыгармачылык инсан экен. Бир топ кызыктуу нерселерди айтып берди да. Бул ойлойбуз окурмандар үчүн кызыктуу. Андан сырткары дагы ушул Чүй областынын аймагында дагы бир топ кызыктуу материалдарды берген атабыз. Кудай буйрса биз бардык областтарды ушул жакшы жетишкен ийгиликтери болобу, жакшы көрсөткүчтөрү болобу, мындай дыйканчылык, мал чарбачылыгында дагы жөнөкөй адамдар бар. Жакшы мындай, мисалы үчүн жакында мен кабардар болдук. Кудай буйрса кийинки сандарга бергенге аракет кылабыз. Кадамжай районунун Баткен областынын Сырт айылында эки бир тууган балдарын отургузганда биздин айылда баягы сүннөт отургузат да, ошого бир топ акча каражат кетет. Мына ошо экөөсү бир туугандар акчаларын жыйнап бир $10,000 тегерегинде жыйнап ошол той өткөрбөй эле, андан көрө көпүрө куралы дешип көпүрө курушуптур да. Кандай азамат жигиттер да, мына ошондой жигиттерди таап биз берген атабыз. Биздин негизги журналдын багыты дагы кыргыз элине жакшы жака үндөө. Мындай духун көтөрүп, жакшы нерселерге жазып, ушул үй бүлөсүн дагы жакшы мындай жашоого үндөө да. Ошондуктан биз дайыма жакшы нерселер жазганга аракет кылабыз да. Мен бул жерде сиздин журналыңызды баракта отуруп, мынакей жакында эле 3 жашка чыккандыгыңар жөнүндө бир кичинекей бир мареке салтанат өткөргөн экенсиңер. Кичине деп сөз менен айткан менен бул жерде сиздин марекеңизге бир топ атактуу жылдыздар, белгилүү адамдар катышыптыр. Жана ошондой эле түштүк аймагында болуп көрбөгөндөй көп сандагы кишилер чогулуп, сиздин тарапташтарыңыз, окурмандарыңыз колдоп кеткен жери бар экен. Ушул жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Жетиген журналы ушул түптөлгөндөн баштап жыл сайын өзүнүн маракесин өткөрөт да. Бир жылдыгын биз Бишкек шаарында өткөргөн элек. 2 жылдыгын болсо республикабыздын эң алыс аймагы, чек ара көйгөйлөрү, жол көйгөйү бар деп Баткен областынын борборунда өткөн жылы Бишкектен бир 15тен ашык артисттерди алып барып стадиондо элге акысыз концерт уюштурганбыз да. Быйылкы жылы болсо Ош чергесинде өткөрдүк. 11 майда Ош шаарындагы Сүйүнбаев атындагы стадиондо Кыргызстандан Керим Турап баш болгон белгилүү ырчыларыбыз барып, ошол жерде элге акысыз концерт уюштурушту. Стадиондо ушунчалык эл көп болду, 20 миңге чукул эл болуп, ушул туруп көрүштү да, ыраазы болуп. Мен ойлоп турам, ушул карапайым адамдар бар, 5 баласы болсо, өмүр бою концертке барганга мүмкүнчүлүгү жок адамдар бар да. Ошолорду концертке келип, концерт көрүүсүнө биз шарт түзө алдык деп ойлойм да, бул жетиген журналы. Бул маданият министри жасай албаган ишти биздин чакан эле журналыбыз жасады. Маданият министри миллиондогон акчаны бөлсө, Ысык-Көлдө жакшы концерт уюштурат. Былтыр кандай өткөргөнүн билебиз, эми быйыл канчалык деңгээлде өткөрүшөт. Ага карабастан биз мамлекетке карабастан эле ушул кыргыз элине болгон биз өзүбүздүн аракетибизди көрүп, кантип жардам берсек болот деген маанай менен жакшы маанай тартуулоонун жолдору көп элгечи. Бир эле ушул же болбосо депутат же министр болгондо жасайм дебестен, чакан эле ушул биздин журналдын
структурасында елге бір той іштер жасағанға белсеніп отырабыз да. Біздің мареке аябагында жакшы болду. Кыргыз эл баатырлары барды. Бексултан Жакиев, Митал Мамытов, Карганбек Самаков депутаттардан барды. Мына ошолор барып, ел алдында дагы өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып, жакшы бир элди митингдей берели. Мындай эс алууга, элди биримдикке чакырган жакшы иш-чараны өткөрдүк. Сиз жогоруда айтып кеткен Мейкин Азия эл аралык фестивалы быйыл өтпөй калды. Анткени деген башка мамлекеттерде ай сайын ушундай бир салтанаттарды уюштуруп, өздөрүнүн салтын, өздөрүнүн элин даңазалап турса, биздин мамлекет быйылкы жылы 2 салтанатты катарынан өткөрө албай тургандыгын билдиришип, ал салтанат өтпөй калды. Анын ордуна жана көчмөн калктардын оюндарын көрсөтөбүз деп жатышат. Бүгүнкү күндө эгер мүмкүн болсо ошо көчмөн калктардын оюнун көрсөткөн боюнча да журналыңарга көрсөтсөңөр болот. Себеби анткени бул деген биздин бир жакшы салтыбызды, ошо көчмөн калк болсок да кандай бийик деңгээлде, кандай тарбияда, кандай духта өнүп өскөнүбүз жөнүндө, биздин кыргыз эли жөнүндө бир жакшы нерсе көрсөткөн ачат. Дагы сизге айтайын дегеним, бул жерде жетиген журналында колуңузда канча адам иштейт жана ошол мына бир саныңызда канча жарнактык темалар кетип турат? Албетте бул каражат ушундай журналды мамлекет чыгара алганга мүмкүнчүлүгү жок да азырчы негизи. Анан биз өзүбүз аракет кылып, ушу мамлекетке кайра кол кабыш кылып атабыз десем болот да. Анткени биздин журналда ушул медицина тармагы, билим берүү тармагы, спорт, шоу бизнес бардык тармактардагы жаңылыктарды жарыялаганга аракет кылабыз да. Бүгүнкү күндө 10дон ашык кызматкер эмгектенет. Алардын ушул эмгек акылары убагында бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары ушул биздин журналда мисалы үчүн 156 бет. Ошонун где-то 3төн бири, 4төн бири ушул жарнактар болуш керек деп ойлойм да. Рекламалар болуш керек, ошолор жаап кетет да. Антпесе биз мамлекеттен каржыланбайбыз, башка болбойт. Бардыгы ошол келишимдик негизде жарнактар. Биздин баягы нускабыз көбөйүп, окурмандуулук арткандан кийин ушу биз менен кызматташууга кызыктар болгон ири компаниялар пайда боло баштады. Курулуш компаниялары, андан сырткары авиакомпаниялар, медициналык мекемелер биз менен кызматташып, өздөрүнүн мындай демөөрчүлүк жардамдарын беришип турат да. Кудай буйрса биз алдыбызда дагы көп пландарыбыз бар. Эң башкысы мен ойлоп атам, ушул журналыбыздын нускасы көбөйүп, бети көбөйгөн менен ушул баасы мурдагы калыбында калтырып атабыз да. Бул дагы болсо кыргыз элине болгон биздин жардамыбыз деп ойлойм. Ама жогоруда айтканыңыз чындыгында Мейкин ушул аталышы деле өзү кыргызга жакпаган нерсе да. Мен Ысык көлдү даңазалайбыз деп туруп, Ысык көл деп аталыш керек эле да булчу. Мейкин деп бул кыргызга тиешеси жок эле нерсе да булчу. Андан көрө ошо кыргызга Ысык көлгө тиешелүү ат менен атап жакшы уюштурса, былтыркысы начар болгон, ошондуктан токтотуп койгон бир чет туура эле болуптур. Көчмөндөр кагылышы боюнча биз Адахан Кимсанбаевич менен дагы интервью алып чыгарганбыз. Кудай буйрса ал иш-чараны биз кеңири чагылдырганга аракет кылабыз. Анткени биз Кыргызстанды ушул жакшы жагынан патриоттуулугуну, Кыргызстан жетишип аткан ийгиликтерин чагылдыруу биздин негизги парздарыбыздын бири деп ойлойбуз да. Сөзсүз биз бул иш-чарага катышабыз. Мына гезит журналдар же болбосо биздин мына кабарлар KG интернет сайтына дагы окурмандарыбыздын атайын бир кайрылып өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин, же болбосо бир сын пикирлерин айтып турган бөлүктөрүбүз бар. Сиздин жетиген журналына ошол бүгүнкү мына көрүүчүлөр дагы эртең бизге кайрылышы мүмкүн. Кайсыл адрес боюнча ошо ой пикирлерин, сунуштарын же болбосо бир өздөрүнүн кошумчаларын айтып тура алышат? Биздин редакциялык электрондуу почтабыз бар. Жетиген mail.ru дегенчи. Мына ошого өздөрүнүн пикирлерин, ойлоруну, сунуштарын жазса болот да. Кудай буйрса бизге кызыктуу материалдар болсо берсе болот. Ал окурмандарга кызыктуу болсо биз сөзсүз жарыялаганга аракет кылабыз. Биздин сайттын бүгүн мына сизден баштап атабыз. Бир аягында себеби деген көп суроого жооп берип, окурмандарды тажатып отурбастан кыска бир 5 суроону берем. Сиз ооба же жок деп жооп берип турсаңыз жакшы болот эле. Сиздин жашоодогу хоббиңиз? Бирөөгө жардам берип, ошонун ыраазычылыгын алууда. Канча балаңыз бар? 2. Канча келинчегиңиз бар? 1. Бала кезиңизде эсиңизде калган кайсыл окуя бар? Эң алгач ушу 7-классында окуп жүргөндө 27-майда мен алгачкы макалам райондук гезитке чыкканда. Ошо гезитке чыккандагысы. Ата-энеңиз жөнүндө сиздин эсиңизде калган эмне окуя болду? Атам раматылык 12 жыл болуп калды, аламдан өткөнү. Ал кишинин ушул мага
табер катары эме кылганы ошол балам колуңдан келсе эл журтка кызмат кыл, элдин батасын ал деген да. Элге канчалык элдин батасын алсаң, ошончо ишиң алдында жылат депчи. Ошол эң туура экендигин мен турмушта көрүп келем. Ошондуктан мен баягы иш-чараларды өткөрүп, элдин батасын алып аткандагы, биздин журналыбыздын туруктуу чыгып атканы дагы, мисалы үчүн эч ким азыр каржыланган маселелер жабылып калып атпайбы? Биз ушундай өзүбүздүн аракетибиз дагы бардыгы ошол атамдын айткан сөзү төп келип туура экендигин тастыктап атат. Ошону уран катары колдонуп келе жатасыз. Саясатчылардан кимди сыйлайсыз? Мен бүгүнкү саясатчылардан эч кимди сыйлабайм. Биздин мамлекетте 4 президенттин кимисин татыктуу деп ойлойсуз? Аскар Акаевди. Бул оюңуз абдан жакшы экен, анткени адам баласынын ар бир өзүнүн бир астына койгон максаты жана бир өзүнүн багыты болуш керек. Сиз Аскар Акаевди колдогонуңузга мен да бир чети кошулам. Анткени Аскар Акаевдин да кылган жумуштары ал эми Майрам Дүйшөевнүн Мээрим фондунун жана балдарга кылган мээримдүүлүгүнүн, ошол кишинин жетимдерге жасаган ополтоодо эмгегин эч ким кайталай албай келет. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары да келип биздин Кабарлар кежиге жакшы маектериңиз болсо куруп кетип туруңуз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Жетиген журналы мындан ары дагы өзү аты да жакшы экен, жетиген деп, кыргызда жетинин бири кыдыр деген жакшы сөз бар. Журналыңыздын жолу дайыма ачык болуп, эл сүйүп, эл каалап, эл күтүп окуган журнал болсун. Рахмат силерге да. Сиздер менен бүгүн маанилүү маегибиздин коногу Абдулатиф Жумашев болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.